ушул мурдагы бийликтегилердин эми мен жамандоодон алысмын, бирок баары бир тагдыр, тарых өзү көрсөтүп турат. Ак үйдү талкалайбыз, ушулар жакшы иштебей койду деп эле ызы чуу түшүп, кыйкырып өкүрүп келип жатчу элек да, жалган ушак, өстөрүн чыгарган ушактары менен. Эч качан үй өрлүктөп барабыз дечү эмеспиз да, ордону өрлүктөп барабыз деп. Ордону талкалайбыз. Ордодогулар туура эмес иштеп атат деп эле кыйкырып өкүрүктөө жүрчү эмес белек. Бүгүн биз ушул ынтымак ордого 30-40 жылдан бери биринчи жолу өрлүктөйбүз деп кыргыздын каада салтын колдонуп, ушул үйүбүз ынтымак ордо элибизге ынтымактуу болуп, жакшы кызматтарды кылышсын, абдан жакшы иштеп жатат деп терең ыраазычылык менен ушул жерге агыбызды көтөрүп келели деп, ак кымызыбызды, нан улук деп наныбызды ушундай бир кыргыздын өзүнүн каада салтын жасап келдик. Биз да азыркы доордун энесибиз, жакшы кыргызыбыздын каада салтын жасашыбыз керек. Момундай иш жүрүп атканда өзүбүздүн нарк населебизди эч качан унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2020 жылдан бери жүргүзүп келе жаткан саясатын толук колдоп, анын бүгүнкү күндөгү өндүрүштөгү, экономикадагы, айыл чарбасындагы, энергетикадагы жана социалдык маселелерди чечүүдөгү зор иштерин биз толук колдоп келебиз. Себеби буга чейин бул социалдык маселелер, өндүрүштүк маселелер эч кандай алдыга жылуу процесси сенектик мезгилдегидей бир орунда туруп калгандай сезилчү. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз элине көз көрүнө өзгөрүүлөрдүн болуп жатканы, мамлекеттик мүлктөрдүн ошо мамлекетке кайрадан кайтарылуусу, экономикадагы өзгөрүүлөрдүн жандануунун бир шарапаты, өзүнчө бир шар жүрүп жатканы элге маалым. Муну бүт дүйнө жүзү өзүнүн бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жүргүзүп жаткан саясатын эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошуусуна болгон аракеттердин бири деп эсептейбиз. Борбор калаабызда жаңы салынган президенттик администрациясынын имаратынын аталышын мамлекет башчыбыз элге салып, калың журт менен акылдашып, ынтымак Манас ордо деп атады. Чоң салтанат менен ачылган имарат УТРК аркылуу түз алынып көрсөтүлүп, президентибиз баш болгон мамлекеттик жана саясий ишмерлер, эл өкүлдөрү, тарыхчылар, илимпоздор, маданият чөйрөсү катышып, чоң программадагы концерт менен коштолуп, аземий жыйын болуп өттү. Ал эми жаңы курулган ынтымак ордо аталган ак үйдү көрүүнү каалагандар үчүн эшик ачылып, күн сайын белгиленген убакытта экскурсия жүргүзүлүп турууда. Кыргыз Республикасы эгемендик алгандан бери Борбор Азияда, ошондой эле КМШ өлкөлөрү ичинде демократия аралы деп аталып, жарандык коомдун күчү бийликке таасир этип келген. Ошонун натыйжасында элдик толкундоолор болуп өткөнү жакшы маалым. Кыргыз мамлекетибизде мындан ары ынтымак болсун деп ынтымак ордосу курулду. Өлкөбүздүн ар тарабында өнүгүүлөр болуп, жаңы коомдун курулушу күч алууда. Ал эми президенттик администрациясынын жаңы имаратын көрүүнү каалагандардын саны күндөн күнгө арбып келүүдө. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2020 жылдан бери жүргүзүп келе жаткан саясатын толук колдоп, анын бүгүнкү күндөгү өндүрүштөгү, экономикадагы, айыл чарбасындагы, энергетикадагы жана социалдык маселелерди чечүүдөгү зор иштерин биз толук колдоп келебиз. Себеби буга чейин бул социалдык маселелер, өндүрүштүк маселелер эч кандай алдыга жылуу процесси сенектик мезгилдегидей бир орунда туруп калгандай сезилчү. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз элине көз көрүнө өзгөрүүлөрдүн болуп жатканы, мамлекеттик мүлктөрдүн ошо мамлекетке кайрадан кайтарылуусу, экономикадагы өзгөрүүлөрдүн жандануунун бир шарапаты, өзүнчө бир шар жүрүп жатканы элге маалым. Муну бүт дүйнө жүзү өзүнүн бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жүргүзүп жаткан саясатын эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошуусуна болгон аракеттердин
бири деп эсептейбиз. Ушул 2010 жылдагы 7 апрелдеги революция өзүнүн жемишине берип, 5 партия парламентке келген маалдан баштап бийлик талашуу менен жүрдү да 2016 жылга чейин. Бул башкаруу системасындагы бир калыптагы ыргактуу иш жүргөн жок, мындайча айтканда. Талашуу, өндүрүш, мындайча айтканда мамлекеттик мүлктөрдү бөлүштүрүү менен эле алектенип жатышты да. Ал эми мына 2020 жылдан баштап 5 октябрда келген ушул 2021 жылга чейинки баягы жаңы нукка түшкөн маалга чейин кыйналуу, өзүнчө бир экономикадагы баягы жылыштардын немесине бир топ көйгөйлүү маселелер турду да. Мына ушул маселелерди чечүүдө Садыр Нуркожоевич Жапаровдун өзүнүн саясаттагы чечкиндүүлүгүн көрсөттү. Мына ушул акыркы 3 жылда 21, 22, 23, мына быйылкы 24-тү кошо турган болсок, мына өндүрүштөгү энергетика тармагын алалы, жол тармагын алалы, социалдык маселелерди алалы, билим берүү тармагын алалы, айыл чарбасын алалы, бир мындай көзгө көрүнөрлүк жылыштар көрүнүп турат да. Бүгүнкүдөй жылыштардын чечилиши, мындай ылдамдыгы, темптин өзгөрүүсү мынчалык деңгээлде көтөрүлгөн эмес. Эң жөнөкөйү ушул темир жолдун немесин, башка социалдык мектеп маселелерин алганда дагы мынагу эң акыркы ынтымак ордо комплексинин курулушу, бул көзгө көрүнөрлүк эл аралык деңгээлдеги бюджеттин жогорулашын, көтөрүлүшүн, экономиканын жүрүшүнүн мыктылыгын алдыңкы өлкөлөрдүн сабынын катарына кошулушуна бирден бир себеп болду. Эми мен Нарын шаарына келдим. Жумабаева Бактыгүл ошо 2013 жылкы революцияга активдүү катыштым эле. Ошондо үйдөн бери штаб кылдым эле. Андан кийин биз деле тынчып отуруп калган жерибиз жок. Баякы биз эми ошол кездеги Баки кетсе эле аябай шумдук болуп калат экен, өсүш болот экен деп ойлондук эле. Ал үмүттөр акталган эмес. Эми аны элдин баардыгы эле айтып жатат. Мен аны кайталагым келбейт бүгүнкү күндө. Бүгүн биз ушул ынтымак ордого келдик да, эми Facebooktан чыгып элатпайбы, көрүп жатабыз. Анан бирок ошондо да ар кимдер ар кандай жазып жатты эле. Тигинче гектар жерди берип коюп, анан президент бияка муну салып эмне кылат? Эми ар кандай сөздөр жазылган, аны элдин баардыгы эле билет. Ичине кирип көргөндө ушунчалык жүрөк кубанаарлык, абдан чоң өзгөрүү болуп жатканын 31 августта эгемендүүлүк күнүндө 100 объектини тапшырышкандарын, ошол жерде бир майда чүйдө болбосо дагы көп ишканалар курулуп жатканын көрдүк да. Анан эми жүрөгүң абдан толкуп ыраазы болот. Чет мамлекеттен келсе деле эми айрым бир учурда карапайым элдин баары эле чет мамлекетке барып жаткан жери жок. Бир барганда чекесин көргөндө, бир жакшы жерлерин көргөндө суктанып калар элек да, эмне үчүн бизде мындай болбойт деп. Анан ушул мурдагы бийликтегилердин эми мен жамандоодон алысмын, бирок баары бир тагдыр, тарых өзү көрсөтүп турат. Ак үйдү талкалайбыз, ушулар жакшы иштебей койду деп эле ызы-чуу түшүп, кыйкырып, өкүрүп келип жатчу элек да, жалган ушак, өстөрүн чыгарган ушактары менен. Бүгүнкү күндө ушундай жүрөгүң толкуйт. Жашоодо 30-40 жылдан бери биринчи жолу өрлүктөйбүз деп кыргыздын каада салтын колдонуп, ушул үйүбүз ынтымак ордо элибизге ынтымактуу болуп, жакшы кызматтарды кылышсын, абдан жакшы иштеп жатат деп терең ыраазычылык менен ушул жерге агыбызды көтөрүп келели деп, ак кымызыбызды, нан улук деп наныбызды, ушундай бир кыргыздын өзүнүн каада салтын жасап келдик. Буга чейин эч качан үй өрлүктөп барабыз дечү эмеспиз да, ордону өрлүктөп барабыз деп. Ордону талкалайбыз, ордодогулар туура эмес иштеп атат деп эле кыйкырып өкүрүктөп жүрчү эмес белек.
ичине кирип алып дагы ушунчалык чоң толкундануу болду да, бардык Жети областагы эң ыйык жерлерди бардыгын чагылдырып, ушунчалык сонун жасаптыр. Эми ошол жердеги сүрөттүн эле краскасы өзүнчө бир ушунчалык берилген, абдан мындай даана чистый ушул Кыргыздын салт санаасы, үрп адаты, өзүбүздүн ыйык жерлерибиз Бурана, Ташырабад, Сулайман да көп жерлерибизди чагылдырган экен. Ошонун ичинде Кыргыз боз үйдү тигип, Кыргыздын каада салты кирген эми Кыргыз мамлекети экенин, илгертеден келаткан экенибизди деги айтып сөз жетпейт. Бир чети сүйүнгөнүңдөн ыйлагың келет, бир чет ушунчалык толкундандык, кубандык. Ош жерде өрлүктө ошу Таластан, Бишкектен активисттер, аялдар кеңешинин мүчөлөрү болуп чогулуп келгенбиз. Биз да азыркы доордун энесибиз, жакшы кыргызыбыздын каада салтын жасашыбыз керек. Момундай иш жүрүп атканда өзүбүздүн нарк населебизди эч качан унутпашыбыз керек. Ошол балдарга, ошо Камчыбек Кыдыршаевка, Акылбек Жапаровка, Садыр Нуркожоевка жана деги эле ушул азыр эл үчүн кызмат кылып жаткан улан кыздарыбызга ыраазычылыгыбызды билдирели деп келдик. Президентибизге терең ыраазычылыкты билдирем. Аман болсун. 3 жылдын ичинде ушунчалык эмгекти бир ушакка алдырышпай, бир өйдө төмөн болбой, үчөө ушундай биримдикте, бирдикте, ынтымакта иштеп, жанагындай иштерди жасап жатат. Үчөөнө эле Кыргызстан керек эмес, жалпы эли журтубузга, жалпы мыктыларга, нечен Кыргыздын мыкты уулдары бар, кыздары бар, деги эле жөнөкөй карапайым адамдарыбызда жок дегенде басып бараткан жерибизде жаткан кагазды өйдө алып, момундай үн кошушубуз керек. Биз ушунчалык ыраазы болдук. Мына Борборго келсек, Борборго келгендей болуп билинди. Көп жолдорубуз асфальтталып атыптыр, тазалык болуп калыптыр. Баягыдай сигареттин калдыктары жок, түкүрүк жок. Абдан жакшы ретке келип атыптыр. Бир топ зданиялардын сырты ремонттолуптур, ичинде жасалып атыптыр. Эми кубанычтуу айтып отурса сөз көп, бардыгын көзүбүз менен көрүп жатпайбыз. Ошол өзгөрүү бизден нарында деле болуп жатат. Мурда такыр мынча эмеспиз, жана чоң-чоң алып алып мышык ыйлагыдай, кутурган итти киргизип койсоң болбогудай чоң-чоң мекемелерди алып алып таштап коюшуп каралбай жатты эле. Ошонун бардыгын бүгүн мамлекетке кайтарып жаткандыгы көп, өнүгүү көп. Анын баарын тизмектеп айта албайм. Кыргыз эли алакандай болгон бир уч элбиз. Бирок биздин намысыбыз абдан бийик элбиз. Салт санаабыз абдан бийик. Элде жок салт санаалар бар, сонун салт санаалар бар. Ошо Жети Дубандан мурда өзүбүз менен өзүбүз урушуп алып, баатырлык деген бир болбогон нерсени алып алып, нечен мындай мыктыларыбыз, уулдарыбыз өтүп кетти мындай алып келгенде. Анан өзүбүз менен өзүбүз согушуп алып, кыйын болгон күндөр болду. Апрель баатырыбыз деп төшкө орденди тагынып алып баскан күндөрүбүз болду. Эми ойлосом бул шылдың экен да. Уят деле экен. Эмне демекчимин? Жети Дубанга ушунчалык өсүштү, өнүгүштү, кыргыз эли чакан эл, гүлдөп өсүштү, намыскөй эл, ынтымактуу болушубузду, бактылуу болушун эли журтубуздун, бийликтегилердин ушундай карапайым жөнөкөй эл үчүн кызмат кылган мыктыларыбыз мындан да мыкты болсун, мындан да жакшы болсун. Арабызда ошо эл баккан уулдарыбыз көп болсун, элдин уулу болгон абдан жакшы. Ошо Садырдын атасын да көрдүм эле баягы 12-жылы Кумтөрдү алам деп атканда, ошол атасы арбагын да колдосун. Жана ошол жерде мына Камчыбектин да көп чоң салымы бар, баатырлыкты жасап атат чындыгында, өсүнүн башы момундай немеге сайып коюп. Мына Акылбекти да канчалаган көрө албагандар өйдө төмөн деп жасап атат. Экономикабызды гүлдөтүп, көмүскөдөгүлөрдү бүт чыгарып, ошол өзүн жаманатты кылса дагы ушунчалык кайраттуулук, күчтүүлүк менен ушунчалык гүлдөп өсүшкө алып келип атышат. Мен үчөөнө терең ыраазычылык билдирем. Жети Дубандын элине дагы ынтымак болсун, ырыс-кешик болсун, төгүлбөйлү, чачылбайлы, чайпалбайлы, кем болбойлу, ушундай ырыска ширик болуп, ынтымакка бекем болуп, бийик болуп жүрө берели. Менин атым Шайберова Шарипа Эсенбековна. Кыргыз элдик революциялык комитеттин төраганын орун базарымын. Экскурсиябыз абдан жакшы өттү. Ак үйдүн ынтымак ордонун салынышы тиги эң деңгээлде мыкты
деңгээлде салыныптыр. Элдин баары ыраазы болуп атат президентибизге. Ушу президентибиздин саясатын колдойбуз. Өмүр узун болсун, эл журтка кереги тийип, мыкты жумуштарды жасай берсин. Камчыбек Ташиевке да чоң рахмат. Элдин керегине жараган мыкты кыргыздын жигиттеринен боло берсин. Бүгүн Кудай буйрса ошо ынтымак ордосуна бардык. Аябай жакшы салыныптыр. Мага эң жакшы жаккан жери Чечтөбө. Чечтөбө деген ошол өзүнчө бир зал бар экен. Чечтөбө дегендин мааниси өтө чоң. Бул Ат башы районунда ошо жайгашкан жер. Ошол жакта аябай маанилүү мамлекеттик деңгээлде көп нерсе, көп маселелер чечилген жери болчу. Ошонун баары камтылып, кыргыздын руханий, маданий көп нерселери камтылган жери болуптур. Кудай буйрса, ак жолтой болсун, майлуу сүттүү болсун, ушул ак ордобуз ынтымак ордосу болсун. Анан дагы баса белгилеп кетчү нерсе, азыркы биздин ошо Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Акылбек Усунбекович ошол башта турган адамдар абдан жакшы кызмат кылып атышат да. Мен өзүм адвокат болуп кызмат кылам. Кыргыз элине ошол кызматты кылып келем. Анан менин акыркы ушу аябай билип, баамдап жүргөн нерсем именно жанагы насилие боюнча, зомбулук боюнча аябай жакшы нерсе болуп атат. Азыр аябай жакшы карап тергөөчүлөр да, ана соттор да только мыйзам чегинде чечим чыгарып атышат да. Ошонусу абдан мага жакты. Мурун ошо зомбулук проблемасы бул көмүскө калып эле, көп нерсе билинбей эле, ичара чечилип эле, анан следователь деле койчу эми ал сенин семьяң, койчу эми ал сенин балаң деп эле чечип коюшчу. Азыр негизги бардык нерсеси мыйзам талаасында чечилип аткандан мен өтө кубанычтамын. Ушул закон иштеп атат, мыйзам иштеп атат, Кыргызстан өнүп атат, өсүп атат, ошонусуда мен өтө кубанып турам. Андан кийинки ошо тазалык маселеси, тазалык мен ойлойм, ар бир адам өзүнөн баштаса, коом таза болот, анан биздин мамлекет өнүп өсөт да. Ошол боюнча да айтып кетким келет. Биздин президентибиз баш болуп ошого абдан чоң маани берип атат. Ар кимибиз өзүбүздүн бир кыргызстандык атуулдук милдетибизди аткарсак, Кудай буйрса баары жакшы болот. Өссүн, өнсүн, биздин мыйзамдуу жакшынакай өнүп өскөн өлкөдө жашайлы, Кудай буйрса, биз ишенебиз. Баары жакшы болуп атат. Ак ордобуз, ошо ынтымак ордобуз ак жолтой болсун, майлуу сүттүү болсун. Эл үчүн карабайым, эл үчүн иштеген жакшынакай ынтымактын ордосу болсун. Нарын областынан келдим. Нарын облустук бириктирилген ооруканасында директордун медайымдык иш боюнча орун басары болуп эмгектенем. Бүгүн биз ушул ынтымак ордосу десек болот, ак ордо, ак үй десек болот. Ушу биздин жаңы салынган ынтымак ордобузга келип, ошонун ичин көрүп чыктык. Ушунчалык сонун жазалыптыр. Жети дубандын чагылдырган сүрөттөрү бар экен. Биздин өзүбүздүн жергиликтүү сүрөтчүлөрүбүздөн тартылган. Абдан сонун салыныптыр. Мага эң жакканы ушул ак ордонун ичинде Чечтөбө ордосу деп өзүнчө бир бөлмө бар экен. Ошол жерде саясий бир баягы мамлекеттик деңгээлде бир чоң бир чечилүүчү маселе чечилген бир ушунчалык сонун бир комната бар экен, бөлмө десек болот. Бул жерге баягы жалпы дубандан Кыргызстандын болгон областынан келип, ушул жерде көрүп, баары тең жакшы ой максат менен келишип, ушул жерден чыгып атканы бул абдан бир мындай жашоодо бир жакшы нерсени үмүттөндүрөт экен. Өзү сыртынан кичинекей көрүнгөнү менен ичине киргенде ушунчалык бийик, ичи кооз, азыркы биздин Кыргыздын баягы менталитетине туура келген, ата бабасынын мурасына туура келген, руханий байлыкка туура келген бир ушунчалык бир Кыргыздын сонун колорити чагылдырылган бөлмөлөр жайгашыптыр. Анан бул эми биздин жүзүбүз да башка өлкөдөн президенттер келет, өкмөт башчылар келет деген, мамлекеттик деңгээлдеги элчилер келет. Ошол адамдарды тосуп алганга дагы ушунчалык шарттар түзүлүптүр. Заманбап технологиялык жабдуулар менен жабдылыптыр. Чет өлкөдөн келгенин башка чет тилдеги адамдарга жакшы которуп бергенге ошол жерде переводчиктердин комнаталары өзүнчө жасалыптыр дегендей. Мунун баарын ошол көрүп чыгып биз ушунчалык суктандык. Анан элибизде, жерибизде ийгиликтер болсун, өнүп өсөлүк. Баарыбыз тең ушу ийгиликтер болуп атканын, өнүп атканын, өсүп атканын көрөлүк дегендей да, баягы жаман нерсени эле айтып, жаман нерсени эле сүйлөй бербей,
жылыш бар экенин сезип чыктык. Чындыгында абдан кубанычтамын. Ошол биздин өкмөт башчыбыз отурган, президентибиз отурган, биздин мамлекеттик деңгээлдеги чоң маселе чечилчү нерселердин баарысын тең жазаган адамдар бир жерге жакшынакай баягы кыргыздын тили менен айткандай ырым кылып бир сонун бир ак үй жасалыптыр. Ошол жерден жакшы бир мындайча айтканда элибизге, жерибизге кызмат кылган адамдар отурат экен. Учурдан пайдаланып мен ошо биздин президентибизге, кабинет министрге, ошол жерде иштеп аткан президентский аппарат жетектеген жалпы командага ыраазычылык билдирем. Кичинеден болсо дагы айлык маянабыз көтөрүлүп жатат. Буюрса дагы көтөрүлөт деп ишенебиз. Биздин кесиптештерибиздин топ технический обслуживаниядагы кызматкерлерибиздики да көтөрүлсүн деп тилейт элем. Бухгалтериябыздыкы, кенже кызматкерлерибиз ушулардын баарысынан көтөрүлсө, элибизде, жерибизде бейкучулук, токчулук болсо, аманчылык болсо, бардык адамдар тегиз жашасак, эч качан өйдө төмөн деп бөлүнбөсөк, бул биздин баягы адамзатына эң керектүү болгон баягы ден соолук бекен болот деп ойлойм. Себеби дегенде стресс жашоодо ар кандай ситуация болуп кетиши мүмкүн. Бирок эгерде мамлекетибиз өнүгүп турса, балдарыбыз курсагы ток болсо, ойногон жери болсо, жашаган жерибиз жылуу бүт бардыкта условиябыз болсо, мамлекетке каршы чыгып же болбосо бири-бирибизге туура эмес сөз сүйлөгөндөн алыс болушубуз керек. Мен ушул нерсени азыр көрүп абдан кубанычтамын. Come back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. The thing you gave, take back. If you come